Эркин Маратович, бул жерде азыр 11 миллион 14 миллион алып атат экенсиздер. Бул ошол баштапкы медициналык жардам боюнча деп атасыздар да. Именно кайсы СЦМдерге деп атасыздар. Ал жер ремонт кыласыздарбы же оборудование аласыздарбы, кандай аласыздар? Бул ошо ЦСМдерге, ЦОВПларга, эгерде бириккен болсо ЦСМ менен больница чогуу ЦОВПларга, бирок ремонтко эмес. Бул ушул негизинен оборудованияны өзүн сатып алууга, мына 7,9 миллион лабораторный оборудованияга кетет. Оборудованияга. Бүгүн тилекке каршы, мисалы, ошол алдын алуунун баштапкы медицинанын негизин, основасын түзгөн ФАПтар бар да, айылда фельдшерлик амбулаторный пункттарчы. Тилекке каршы ошо ФАП жок айылдар бар да. Аларды качан биз салабыз? Урматтуу депутат, биз ошол алыскы райондордогу ФАПтар тилекке каршы булардын нагрузкасы аябай аз. ФАПтар салына беришкен, демөөрчүлөрдүн жардамы менен, жеке жергиликтүү бийликтердин инициативасы менен ФАПтар салынган, бирок ал жакта фельдшер, акушерлер жок. Алар бош, иштей турган кишилер жок. Жана фельдшер болсо дагы баягы обслуживаемый население ушунчалык аз. Мындай биз ФАПтарды күчөтөбүз деп мен азыр айта албайм. Анткени дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда деле тенденция мындай, бизде миграция шаарларды көздөй кетип атат. Айылда эл азайып жатат, шаарларда көбөйүп жатат. Ошон үчүн биз 20 больницаны ремонтун жасап, кошумча имарат куруп, жаңылатайын деген пландар бар. Анткени ошо 20 шаарларда бул керек, муктаж. Эл жаңы имараттарга, жаңы больницаларга муктаж. Алыскы райондордогу ФАПтар көбүнчөсү бала бакча, ПОМ болуп кеткен. Анткени ал жакта ушу Эркин Маратович, мен сизди түшүндүм. Кайсы алыскы регионду айтып атасыз билбейм, бирок мен ушу Кара Суу районунун тегерегинде айтып атам. Бизде эл аябай жыш жайгашкан. 450 миң эл бар. Эң кичине айыл дегенде, жок дегенде 3000 кишилик адам жашайт. Ошол жердеги ФАПтарды айткым келип атат да менчи. Жок, Кара Суу бул аябай жыш, эли көп. Бул ошол 20 приоритеттүү алыскы тоолуу райондорду айтып атат окшойсуз. Бизде андай багандай эл жок, жер жок негизи. Ошол жерлерде эмеске 2-3 ФАПты айттым эле. 30 жылда мына курулуп элек ФАПтар бар да, тилекке каршы жери бар. Трансформациясы бүткөн, тиешелүү документтери бүткөн. Эми мисалы биринчи айылдан ошол ден соолукту карап, ошол жерде мисалы биринчи первичный помощьтарды көрсөтүп, биринчи беременность болгондо ошол жерден багы консультация кылып, биринчи багы кеп кеңештерин айтып, баягы кылбаса көпчүлүк учурда биз баягы алдын алгандан кеч калып атабыз да. Ошол эле учурда жаш энелердин өлүмү боюнча мына энелердин күнүндө барып биз катышып келдик, өзүңүз да бар элеңиз ал жерде. Ошогон багы көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн биз сөзсүз түрдө багы өзүңүз айткандай туура анализдин негизинде эл көп жайгашкан жерлерге биз буну курушубуз керек. Необходимо сиздердин өкүлчүлүгүңүздөр болуш керек. Бул бир, ошол боюнча кандай анда көз карашыңыз? Айылдар көп жерлер. Кара Суу райондун ЦСМи бул списокко кирген. Анткени өзүңөр айтып кеткендей, населениясы 391 миңден көп. Bir жылда 277 миңден ашык посещение болот. ЦСМде Кара Суу бул Кара Суу, Ноокат, Кара Кулжа, Алай Чоң Алай, Араван, Ош облусу боюнча булар списокко кирген. СЦМге эмне оборудование алып бересиздерби ошо? Ооба, ЦСМге диагностикалык жана лаборатордук оборудование. Андан кийин сиз IT тармагына да каражат бөлөбүз деп атпайсызбы азырча? Канча каражат бөлөсүздөр? Азыр IT оборудованияга $200 миң пландаштырган. Бул компьютерлерди закупка кылуу. Сиздерде электронный база данных ЭБД лекарственное отслеживание же болбосо лекарственное обеспечение боюнча атайын программа бар. Маалыматыңыз болсо керек, дылыгынын астындачы. Биринчи этабы бүткөн. Экинчи этабына өттүңүздөрбү сиздер?
Ошол аягына чейин чыкпай калган, бул Турциялык Тихелс деген компаниянын жумушу. Ал жакта азыр ушу акыркы этабын бүтүрүү боюнча жумуштар болуп атат. Анткени буга чейин көп жумуш аткарылган. Буну жарым жолдон биз таштап кетпейбиз. Буну Таштабайсыздар, а? Жок, аягына чейин чыгыш керек. Министр катары сөз бересизби ошонор сен аягына экинчи этабына чыгарганычы? Себеби ал жерде прозрачность сөзсүз жөнөкөй жарандардан баштап бүт аптекаларга чейинки ошол прозрачность болуп калмак и дары дармектер дагы адресине жетмек, мындайчы. Ошондо мамлекеттин акчасы, каражаты дагы натыйжалуу, эффективдүү пайдаланылмак да. Ишке ашырасызбы бул маселени? Ашырабыз. Именно ошол эң маанилүү бөлүгү бүтпөй калган да. Ооба. Аптекага чейин бар, больницанын аптекасына чейин, бирок пациентке жетпей атат. Пациентке чейин ошону биз көрө албай атабыз, азыр аны ишке ашырабыз. Ошонун арты менен атайын коррупциялык схемалар, элементтер болбоду жакында эле онкологиялык борборундачы. Анан кийин Эркин Маратович, Ош областы же болбосо ошо жалпы эле Жалал Абад, Ош, Баткен түштүк регионунда ошол онкологиялык борбор боюнча мен 3 ай мурда Карабамбек Көчкөрбаевич менен сөздөк эле. Ал жерде сиздер биз ошо инвентаризацияны өткүзүп алайлы, анан кийин баштайбыз дегенсиздер. Бүгүн 3 ай болду, инвентаризация бүттүбү сиздерде? Инвентаризация Оштогу онкология боюнча бүткөн, маалымат бар. Алар азыр мурунку бала бакча приспособленный зданияда жайгашкан, ремонту таптакыр жок. Буга ошол эле убакытта шаардын башка четинде жер тиркеси бар, аянт. Саласыздарбы онкология? Ошол жака жаңы онкологияны салабыз. 25 башталабы буюрса? Эми биз титульный листтерге киргизип жатабыз. Каражат бөлүнөр замат башталат. Ошо улуттук онкология, ошо регионалдык онкология салып бербесеңиздер, жарандарыбыз Бишкекке келип, биякта места жок. Кээ бирки үй бүлөдө мүмкүнчүлүгү бар Бишкекке келип көрүнгөнү. Кээ бирки үй бүлөлөр ошол жактан эле шарттын жоктугунан кайтыш болуп кетип атышат да. Эми өзүңүз статистикалык маалыматтарга да өткөндө таянсак, 6000ден ашык жыл сайын көбөйүп атат да. Бул нерсе сөзсүз түрдө баягы болуш керек. Эми мындай өнүккөн, мындай жаңы күчтөнүп келип аткан мамлекетте сөзсүз түрдө бул онкологиялык борбор биринчи баягыларда салыныш керек деп ойлойм да. Ошол жакка да бир каражат өзүңүз карасаңыз, мына гранттарды алып келип атасыздар. Бүгүн эртең менен мына 31 миллион 790 миң дагы карап бердик. Бул жерде болсо азыр мына 11 миллион 400 миң дагы карап берип атабыз. Анан бир онкологияга келгенде баягы болбостон ушунда бир карап берсеңиз өзүңүзчү. Рахмат. Жарайт.